Медет кыз Айпери өткөн дүйнө чемпионатындагы кыз келиндер күрөшү боюнча 72 кг салмакта алтын медалга ээ болгон Кыргыз Республикасынын спорт чебери. Бул өкмөт башчылыгынын ийгиликке жетишкен спортчуларды алгачкы жолу сыйлоосу эмес. Грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасындагы Азиянын 3 жолку чемпиону, дүйнө чемпионатынын күмүш медалынын ээси Акжол Махмудов да өкмөт башчынын колунан сыйлык алды. Спортчу өз салмагында дүйнө чемпиону болууну кыялданып келет. Чемпионат мергечен 4 спор болду. Ага машыктыруучубуз Ушур Шухат агай өзүбүздү жакшы даярдап, бизди баарыбызды витаминизация баарын карап, медицина даярдык сонун болду. Ковер сбор болгондо 10 күн калганда Майрамбек агай өзүнүн личный тренерин даярдаган. Даярдыктар баары жакшы болгон. Ага чейин да Майрамбек агай менен иштешип, даярдыктар десем баары жакшы эле болду, бирок негеде бир нерсе жетишпей калды. Сборлордон орто жерден бири ооруп калып, баары мен ойлогондой болбой калды. Эркин күрөш боюнча кыздардын улуттук командасы да алтын медаль алууга катуу аракет көрүүдө. Ал үчүн үзгүлтүксүз машыгууларды өткөрүү зарыл. Учурда спортчу кыздар машыгууларды өткөрүп жатканын машыктыруучу Канат Изабеков билдирди. Азия чемпионатында Тайпейде болгон Азия чемпиону болуп келди. Жуманазарова Мээрим деген кызыбыз, андан тышкары Медет кыз Айпери деген кызыбыз жана Жуманазарова Мээрим деген кызыбыз алтын жана коло медалдарды жарата алышты. Андан тышкары Анаркулова деген кызыбыз да ошо кадеттер арасында, юноштор арасында Азия чемпионатында күмүш медалды жеңип алды. Ошо кыздарыбыз мына 2 жана 3 муундар бүгүн Кудай буйруса ошо эл аралык деңгээлге жетип калды. Өкмөт башчы өз сөзүндө ар бир спортчунун ийгиликтерине байкоо салып келатканын айтты. Анын белгилөөсүндө кыргыз спортчулары өсүп келаткан муундарга жакшы үлгү көрсөтүүдө. Ар айылга алдыңкы 5 жылда ошо мектептерди салганча бардык айылдарга спорт зал менен камсыз кылыш боюнча мына мамлекеттик өкмөт тарабынан колго алып, ушунун үстүнөн да иштеп атабыз. Буйруса ар бир айылда спорт залдар салынып калса, кийинкиге дагы биздин мамлекеттин, биздин элдин арасынан дагы сиздердей эң алдыңкы спортчулардын чыгышына чоң шарт түзүлөт. Сооронбай Жээнбеков өкмөт мындан ары да спорттун өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл буруп, спорттук залдарды куруу иштерин уланта берерин белгиледи.